Саламатсыздарбы. Очкунбек каналында жаңылыктар топтому. Ош шаарынын мурдагы мэри ички иштер министрлигине чакырылганын ишенимдүү булактар билдирди. Маалыматка ылайык, Жеңишбек Токтурбаев каланы башкарып турган кезиндеги иштер боюнча кечээ да күбө катары сурак берген. Буга чейин Соц тармакта мэрия Токтурбаев башкарып турганда 12 миллиард сом карыз болгону айтылган. Ал подрядчыларга карыз бар экенин моюнга алган, бирок сумма көрсөтүлгөндөн кыйла аз экенин билдирген. Булак Спутник кежи. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шайыр Бекташиев коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, ал Кыргыз нефти газ ишканасындагы коррупциялык схема боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып, Бишкек шаарынын милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Эске салсак, Шайыр Бекташиев 13 мартта Ички иштер министрлигинде сурак бергенден бир күн өтүп, БШК аны мандатынан ажыраткан. 25 март күнү ал кайрадан сурак берген. Салык кызматы УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев жана анын жакындарынын Кыргыз нефти газ мамлекеттик ишкананын кирешелерине эйлик кылып келишкени тууралуу коррупциялык схемаларды ачыктаган иликтөө чыгарган. Ички иштер министрлиги бул боюнча кылмыш ишин козгогон. Мурдагы спикер Марат Султанов сурак берди. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Марат Султанов да Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгында сурак алынганын Кактус медиа жазды. Марат Султановдун аты соңку жолу өткөн күздө маалымат каражаттарында Берекет банкынын негиздөөчүсү катары пайда болгон. Анда анын Садыр Жапаровдун уулу Нурдөлөт Нуркожоев менен бирге аталган банктын негиздөөчүсү катары көрсөтүлгөн. Экс-депутат Чыңгыз Айдарбеков сурак берип чыкты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чыңгыз Айдарбеков кечинде Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгында сурак берип чыкты. Бул тууралуу Кактус медиа жазды. Маалыматка караганда, Айдарбековдун эмне себептен суракка чакырылганы белгисиз. Буга чейин ал тууралуу материал тарап, анда экс-депутаттын аткезчилик жана башка иштерге катыштыгы бар экени айтылган. Айдарбеков аны каралоо деп атаган. Белгилей кетсек, ал Бишкектин 21 округу боюнча мандатын тапшырган Кубанычбек Кангансиевдин ордуна мандат алышы керек. Бирок БШК айрым жагдайлар жаралганын айтып, Айдарбековго мандат берүүнү создуктуруп жатат. УКМК экс-депутат Кундузбек Сулаймановду кармады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети энергетика тармагындагы коррупцияга каршы күрөшүү иш-аракеттеринин алкагында Камбар Ата ГЭС долбоорунун даярдык этабында мыйзам бузуулар аныкталганын билдирди. Тергөө жана оперативдик иш-чаралардын жыйынтыгында Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кундузбек Сулайманов подрядчиктердин жетекчилери менен бирге кармалып, УКМКнын тергөө изоляторуна жайгаштырылган. Тергөөчүлөрдүн айтымында Сулайманов бийликте турган учурда жеке компанияны колдоп, анын кызыкчылыктарын каржылык компенсация алуу үчүн лобби жасаган. Буга чейин Юстиция министрлигинин экономикалык иликтөө кызматынын адистери Нарын ГЭС ААК жана подрядчиктер тарабынан жумуш көлөмүнүн жогорулатышынан улам мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдөгү зыян келтирилгенин аныкташкан. УКМК тергөө жүрүп жатканын белгиледи. Кармалгандардын башка окуяларга катыштыгы бар жогу аныкталууда. Конфеттерди таратып, ичинде ийнелер табылды деп. Эми мен ушул массалык маалымат каражаттарын түшүнөм, жаңылыктар боюнча. Бирок ошол эле учурда бул адам оорук чагында экени баарыбызга анык болуш керек. Социалдык комитеттин алкагында ошо төрага суранам да. Акыркы 30 жылда психоневрологиялык, менталдык оорулары бар адамдардын жалпы ошол саламаттык сактоо системасында кандай реформаларды кылып жатабыз деп улам кыскартып атып, аягында деген ушундай таптагы ушундай адамдарды деген көзөмөлгө ала турган органдарыбыз эмне кылып жатышат? Акыркы 30 жылда эмес, акыркы макул 5 жылда реформаларды кылып атабыз. Улам жетекчилери алмашып атат. Анан ушунун аягында деген бул жакта иштеген психотерапевттер бар, ооруканаларыбыз бар. Ушунун баарын учеттору каякта, ким карап атат, ким көзөмөлгө алып атат. Ошол боюнча биздин деген атай социалдык комитетибиз бар. Ошонун алкагында бир караштырып берип туруп, протоколду тапшырбай бериңиздерчи. Саламаттык сактоо министри бир отчет берип. Анан мындай адамдардын баарын камай берсек, ал өзүнүн жүрүм турумуна жооп бере албаган адамдар окшойт деп мен ошондой, мен билбейм, азыр эми укук коргоо органдары карашат болуш керек. Бирок буну деген ооруканалар, саламаттык сактоо системасынын ичиндеги реформалардын начар жыйынтыгы деп мен ошого келип атам азыр. Ата энелер капа болуп чалып атышат. Көзөмөлгө алып коелу деп. Парламент бир көзөмөлгө алып коелу деп суранып атышат.
Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7 926 826 08 22, +7 965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.